Биринчи майдан тарта электр энергиясына болгон тариф 27 тыйынга кымбаттайт. Бул сумма айына 700 киловатт саатка чейин электр кубатын колдонгондор үчүн кошулат. Натыйжада 1 киловатт саат электр энергиясынын тарифи 1 сом 64 тыйынды түзөт. Бул тууралуу энергетика министри билдирип, ар жылы биринчи майдан тартып тариф жогорулап турарын эскертти. Анда 2026 жылдын май айында электр энергиясы 27 тыйынга кымбаттаса, 2027 жылдын май айында 33 тыйынга, 2028 жылдын май айында 39 тыйынга, 2029 жылдын май айында 47 тыйынга, 2030 жылы 57 тыйынга жогорулайт. Анткени учурдагы тарифтер электр энергиясынын иш жүзүндөгү өздүк наркынан бир топ төмөн. Буга чейинки айырма бюджеттик кредиттердин эсебинен жабылып келген. Эми министрлик 2030 жылга чейин тарифтерди этап менен өздүк наркка жеткирүүнү көздөдү. Электр энергиясынын орто мөөнөттүү тарифтик саясат өзүңөр билгендей 25 жылдан 30 жылга чейин биз тарифтик саясатты колдоп бергенсиңер. Ошону менен бүгүнкү күндө ар бир жылдын биринчи майында тариф, мына мисалы 26 жылы алсак 27 тыйынга көбөйүп, 30 жылы биз өндүргөн тариф өзүнүн наркына жетет. 2025 жылдын 31 декабрына карата жалпы эсептегичтердин санын алсак 1 миллион 651 миң 069. Анын ичинде өлкөдө электр жарыгын керектөө жылдан жылга өсүп жатат. Ош шаарынын тургуну Айнура Кожобекова айына электр жарык үчүн 800 миң сомдун тегерегинде төлөйт. Электр жарыгына муктаждык күч экенин белгилеген Кожобекова тарифтер көтөрүлгөнүнө жараша электр энергиясы үзгүлтүксүз берилсе дейт. Былтыр майда көбөйттү, быйыл дагы көбөйтүп атат. 27 тыйын аз эле сумма болгон менен эми алар деле өзүнүн немесин ойлоп атат да. Келечекте неме болуп калат деп атат го. Ошагын ойлоп аткандыр. Аларга деле туура түшүнүп атабыз. Баардыгы эле свет менен болуп атпайбы азыр Кыргызстанда. Эми муктаждык болгон менен бул жагын деле ойлоп атабыз эми. Элди деле ойлош керек да. Ошондой эле башка категориядагы керектөөчүлөр үчүн да жаңы тарифтер аныкталган. Анда коммерциялык керектөөчүлөр үчүн салыктарды эсепке албаганда 1 киловатт саат үчүн 4 сом 33 тыйынды түзөт. Эл өкүлү Эркинбек Эсеналиев баардык калктуу конуштарга жаратылыш газына жеткиликтүүлүктү кеңейтүүнү сунуштады. Муну менен электр энергетикалык системага түшчү жүк азаярын билдирди. Иштеп атасыздар, жакшы жумуштар жүрүп атат. Анан сиздин көз карашыңыз шу Газпромго кандай жардамы, газификацияны жакшы тезирээк мындай жандандырып иштетсе, ар бир райондун центрларына жеткирсе, сиздерге мындай жардам болгон болобу? сөзсүз түрдө өзүңөр көрүп атасыңар, электр энергиянын жылдан жылга колдонуусу өсүп атат. Ошо байланыштуу 4 миллиард киловатт саатка жакын кошуна мамлекеттерден импорттоп атабыз. Азыркы күндө мына айтып кетпедикпи, жана жаңы конуштар газдаштырылып атат депчи. Мен 2021 жылы ушу министрликке келгем. Ошондон баштап ошол убакта болгону 270 миллион куб газ алчубуз. Бүгүнкү күндө 580 миллион, то есть 2 эсе өстүк да. Бирок газдаштыруу боюнча биз маселени көтөрүп атабыз. Азыр ошол Газпром Кыргызстан бүгүнкү күндө өзүнүн презентациясын жасап, ошол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке да кирели деп макулдашылган. Өлкө жыл сайын 17,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын колдонот деп эсептелсе, анын 14,8 миллиарды гана өлкөдө өндүрүлөт. Жетпеген энергия башка өлкөлөрдөн, Россия, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүнөн сатылып алынат. Алмагүл Байгызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.